Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жазуу иштери жана аларга коюлуучу талаптар тууралуу маектешмекчибиз. Эмесе көңүл буруп, керектүү маалыматтарды өзүңөр үчүн белгилеп алсаңар болот. Сабагыбыздын максаты айрым жазуу иштеринин талаптары, нормалары жана аларды аткаруунун кадамдары менен таанышасыңар. Жазуу, жазмага ээ болуу бул адамзаттын акыл эмгегинин жемиши. Ал түзгөн маданий дөөлөттөрдүн башаты болуп саналат. Жазуу иштеринин түрлөрү кыргыз тилинде абдан көп. Алардын дээрлик эң көп кездешкендеринин бири бул дил баян, баяндама, эссе, жат жазуу, ой толгоо жана башкалар. Бүгүн биз силер менен дил баян жана эссе кандай жазылат, аны жазуу үчүн кандай камылгаларды көрүү зарыл, жана ошондой эле анын талаптары канчалык деңгээлде, мына ушулар боюнча маалыматка ээ болмокчубуз. Дил баян адамдын жан дүйнөсүн козгоп, чыгармачылыгын ойготууга түрткү берген, дилден тилге түшүрүүгө кызмат кылган окуучунун чыгармачыл иши. Дил баян эки тематикалык максатта жазылат. Биринчиси бул силер окуган, таанышкан, белгилүү авторлордун чыгармаларынын негизинде боло турган адабий темада жазылган дил баян болсо, ал эми экинчиси бул эркин темада жазылган дил баян болуп саналат. Мында теманы ар бир окуучу эркин тандап, өзүнүн ой толгоосун кеңири, каалагандай максатта бере алат. Адабий тематикалык планда жазылган дил баянда эмнелерге көңүл буруу зарыл? Эң биринчи кезекте чыгарманын темасы маанилүү. Албетте ал тема ошол силер окуган чыгармага байланыштуу болот. Андан соң мына ошол тема боюнча автордун берейин деген идеясы канчалык деңгээлде, ал чыгарма боюнча кандай ойду окурманга жеткирейин деген, мына ушуну ачууга аракет кыласыңар. Үчүнчүдөн образдар системасы. Албетте, чыгармада баш каармандар, эпизоддук каармандар бар. Алардын мүнөзүндөгү, кыялындагы, кылык жойругундагы оң жана тетири сапаттарды бири-бирине салыштырып, өзүңөргө жаккан жана жакпаган жагын салыштыруу менен чагылдырасыңар. Албетте, кандай гана темадагы чыгарма болбосун, ал кайсы бир көйгөйдү козголушу мүмкүн. Маселен, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде нравалык проблемалар козголгон. Демек, чыгармадагы козголгон адеп ахлак проблемасы бүгүнкү күндө дагы коомдо, окурмандардын арасында өтө актуалдуу. Демек, чыгарма сөзсүз түрдө актуалдуу бир проблеманы козгошу мүмкүн. Мына ушулардын бардыгын тең эгерде силер ырааттуу түрдө өзүңөрдүн чыгармаңарда ачып бере ала турган болсоңор, анда адабий тематикалык планда жазылган дил баяныңар максатына жеткен болот. Ал эми эркин темада жазылган дил баянда тема ар бир окуучу тарабынан эркин тандалат. Мында дагы кайсыдыр бир коомдогу актуалдуу проблема козголот. Көркөм деңгээли сөзсүз түрдө жогору болуш үчүн эмне кылуу зарыл? Албетте, бул жерде окурмандын сөз байлыгына, канчалык деңгээлде буга чейин көркөм китептерди көп окуп, макал лакаптарды, фразеологизмдерди, троптун ар кандай түрлөрүн салыштыруу, метафора, метонимиялы канчалык деңгээлде колдоно алган, мына ушуга дагы көз каранды. Албетте, окуучунун эркин темада жазган дил баяны стилдик жактан так, сабаттуу жана кеңири ойду камтыш керек. Мына мунун бардыгы тең, албетте, баланын ой жүгүртүүнүн чабытынын канчалык деңгээлде бай жана эркин экендигине көз каранды. Дил баяндын учурда көптөгөн түрлөрү бар. Маселен, дил баян мүнөздөмө. Мында албетте биз ошол чыгармадагы каармандардын мүнөзүнө, айрыкча анын оң жана тетири сапаттарына токтолобуз. Дил баян очерк, тактап айтканда, коомдо жашап жаткан же
жашап өткөн, эмгектенген белгилүү инсандар тууралуу документалдуу маалыматтарды камтыган дилбаяндын түрү болуп саналат. Ушул сыяктуу эле кайсы бир чыгармага, көргөн кинофильмге, же болбосо театралдык бир спектакльдерге карата дилбаян рецензия, тактап айтканда сын пикир жазса болот. Мындан тышкары дилбаян публицистика, дилбаян аңгеме же новелла, дилбаян поэма, дилбаян пьеса, дилбаян репортаж, дилбаян этюд, дилбаян фантастика сыяктуу көптөгөн түрлөрү бар. Албетте, булардын ичинен айрыкча биз дилбаян мүнөздөмө, рецензия жана дилбаян этюдту эң көп колдонобуз. Калган түрлөрү боюнча жазган болсо, демек бул окуучунун чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүн дагы көрсөткөн бир баалуулук десек дагы болот. Дилбаян 3 негизги бөлүктөн турат. Киришүү бөлүгү, негизги жана корутундуу бөлүгү. Бул 3 бөлүк тең сөзсүз түрдө чыгарманын бүтүндүгүн түзөт. Андыктан бир бөлүгүнө токтолуп, калганын таштап кетүү анын мазмунунун толук эместигине алып барышы толук мүмкүн. Демек, дилбаяндын көлөмү төмөндөгүдөй бөлүштүрүлөт. Киришүү бөлүмү дилбаяндын 5тен 1 бөлүгүн, негизги бөлүгү 5тен 3 бөлүгү жана корутундуу бөлүмү 5тен 1 бөлүгүн түзүш керек. Окуучунун чыгармачыл жазуу ишине кандай талаптар коюлат? Албетте, бул жерде бир гана дилбаян эмес, баяндама жана эссе үчөөндө тең жогоруда аталган 3 бөлүм тең сакталууга тийиш. Тексттин мазмуну, теманы ачып берүүсү зарыл. Текстте көркөм каражаттар, факты материалдар, цитаталар ыктуу колдонулушу зарыл. Окуучунун жеке стили, көз карашы, ою, чыгармачылыгы, сөз байлыгы чыгарманын мазмунун ачып берүүдө так жана даана көрсөтүлүүсү зарыл. Жазуу иши үчүн кабыл алынган жалпы стилдик жана грамматикалык талаптар сакталууга тийиш. Анткени силер билгендей эле дилбаянга 2 баа коюлат. Адеп мазмуну үчүн, андан соң мына ушул дилбаянда жол берилген айрым грамматикалык мүчүлүштүктөр үчүн. Текст таза, ал эми тамгалар элементи менен жазууну талап кылат. Жазуу ишин аткарууда төмөнкүлөр эске алынат. Окуучунун жазуудагы өз алдынча изденүүсү жана чыгармачыл мамилеси, жазуу ишинин илимилүүлүгү, техникалык каражаттарды колдоно билүүсү жана жаңычылдыгы. Учурда дилбаяндарды жазууда жөн гана кагаз бетине түшүрүп койбостон, айрым окуучулар чыгармачылык менен видео сюжеттерди тартуу менен дагы коштоп өз дилбаяндарын коргогон учурлар эң көп кездешет. Дилбаян жазууда төмөнкүлөргө жол берилбейт. Барактын сол жагы бүктөлбөйт. Дилбаяндын башына тема деген сөз жазылбайт жана теманын аягына чекит коюлбайт. Теманын аталышы тырмакчага алынбайт. Эгерде тексттен цитата тема катары алынса, тырмакчага алынат. Эгерде фраза бүтүп, кашаанын ичине тема көрсөтүлсө, кашаанын сыртына чекит коюлат. Темадан кийин бир да сап таштабай жазуу керек. Эпиграф колдонулса, ал барактын оң жагына жазылууга тийиш. Эпиграф тырмакчага алынбайт, автору гана көрсөтүлөт жана чекит коюлбайт. Дилбаян абзацтан башталып жазылат. Жогоруда аталгандардын айрымына мисалдар менен далилдеп көрсөтөлү. Эгерде цитата прозалык чыгармалардан алынса, төл жана бөтөн сөздүн тыныш белгилери сакталат. Жогорудагы мисалга көңүл бурулгула. Бул учурда төл сөздөн кийин бөтөн сөз келгендиктен тырмакчага алынып, тиешелүү тыныш белгилери коюлду. Орун алмашкан учурда, демек, бөтөн сөз тырмакчага толук алынып, андан соң төл жана бөтөн сөздүн эрежелерине ылайык жазылды. Эгерде цитата поэтикалык саптардан алынса, кош чекит коюлуп, баш тамга менен тырмакчага алынбай, ыр саптары строфалар түрүндө жазылат. Дилбаяндын титулдук бетин жазууда
сөзсүз түрдө абзацтан баштап мына ушул жазылган титулдук беттин аягында чекит белгиси коюлбайт. Эгерде биз чекит белгисин коюп койсок, демек бир пунктуациялык ката кетирген болобуз. Дилбаян эки баа менен бааланат: мазмуну жана сабаттуулугу үчүн. Дилбаяндын мазмунуна коюлган талаптар: мазмуну темага толук жооп берет, негизги ой ачылууга тийиш, цитата, факты, материалдар, ырлар, көркөм сөз каражаттары ыгы менен колдонулууга тийиш, окуучунун жеке көз карашы баяндалуусу зарыл, ой системалуу жана жыйынтыктуу болууга тийиш. Дилбаяндын сабаттуулугуна коюлган талаптар: орфографиялык, пунктуациялык, стилдик, грамматикалык жактан эрежелердин нормага ылайык келүүсү, ой туюмунун логикалуулугу, техникалык жактан жакшы аткарылгандыгы. Тактап айтканда, каллиграфиясы мыкты деңгээлде, оңдоолордун булганган жерлердин жоктугу. Дилбаяндын үлгүсүнө көңүл буралы. Бул жерде Токтогул Сатылганов тууралуу Жомарт Бөкөнбаевдин айткан ойлору эпиграф катары берилген. Көңүл бурсаңар, бул жерде эпиграфты айткан авторлордон кийин чекит белгиси коюлган эмес. Чакан Токтогул Сатылганов тууралуу жазылган Дилбаяндын үзүндүсүнө көңүл буруп көрөлү. Токтогул аксыга, атактуу комузчу Ниязалыга барып жүрүп, Кашкасуу жайлоосунан Алымканды көрүп көзү түшөт. Бирок Алымканды атасы мурдатан кудалашкан Токтосун Баатырдын иниси Бекенин Осмоналы деген уулуна берет. Ошондо Токтогул сулууга болгон армандуу сүйүүсүн, күйүтүн: атка салган дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң, бир күн оору, бир күн соо, Алымкан азабын тартсам, билбейсиң деп боздоп ырдаган экен. Жетиктигиңизге кулдугуңуз бар. Кана, айта жүргөнгө, мыскыл кылып күлгөнгө аты жөнүңөр ким эле? Тайсалдабай билдиргиле. Ниязалы комузчу. Токтогул ырчы. Жакшы. Эмесе сөз түгөндү. Алдыбызга түшкүлө. Көрдүңөрбү балдар, бул үзүндү Токтогулдун махабаты деген темадагы анын жыйынтыктоочу бөлүмүнө мисал болуп саналат. Бирок кандай гана Дилбаянды жазбайлы, сөзсүз түрдө мына ошол темага ылайык материалдар менен толук таанышып, кинофильмдерин көрүп, окуу китептеринен жана көркөм чыгармалар менен толук окуп чыгып, андан кийин гана жазуу бул ар бир окуучуга жеңилдикти жаратат. Дилбаянга албетте баа коюунун нормаларына ылайык коюлат. Анын бардыгы мына экранда сөзсүз түрдө силерге таанышуу үчүн көрсөтүлгөн. Мына ошол нормаларды сактаганда силер жогорудагы бааларга ээ болосуңар. Жазуу ишин текшерүүдө шарттуу белгилерди мугалим тарабынан коюлушу мүмкүн. Ал шарттуу белгилерди силер да билишиңер зарыл. Анткени анын ар бири силердин кайсы жерде кандай каталарды кетиргендигиңер тууралуу маалымат берет. Кийинки жазуу ишинин түрү бул эссе. Эссе бир гана кыргыз тили жана адабият эмес, дээрлик бардык предметтер боюнча мугалимдер жазуу иши катары берилген тапшырманын түрүнө кирет. Бул курамдык бүтүндүгү жана логикалык ыраттуулугу бар, көлөмү боюнча анча чоң эмес прозалык чыгарма. Ал белгилүү бир темага же маселе боюнча окуучунун жеке пикирин, жеке таасирленүүнү чагылдырат жана толук сүрөттөөнү талап кылбайт. Эссенин максаты тандап алган тема боюнча окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт, өз позициясын далилдеп, коюлган маселе боюнча ой пикирин билдирет. Эссе жазуунун негизги алгоритми баяндама жана дил баяндыкы сыяктуу эле киришүү, негизги жана корутунду бөлүмдөрүнөн турат. Эссенин негизинен 4 түрү өзгөчө белгилүү. Бул баяндоо түрүндөгү эссе, сүрөттөө түрүндөгү эссе,
салыштырма эссе жана далилдөөчү эссе. Булардын ичинен мамлекеттик экзаменде силер үчүн далилдөөчү эссе жазуу талап кылынат. Эссе баяндоо эссенин башка түрлөрүнөн кандай айырмачылыгы бар? Мында окуялар белгилүү ыраатта хронологиялык тартипте баяндалат. Автор окуянын ыраттуулугун гана көрсөтпөстөн өз көз карашын да билдирет. Эссе сүрөттө белгилүү бир объект, зат, буюм, нерсе, китеп, фильм жана башкалар сүрөттөлүп, автор өз туюмун чагылдырат. Мында сындоо жана талдоо берилбейт. Салыштырма эссе окурмандарга адамдын же предметтердин окшош же айырмасын салыштыруу аркылуу артыкчылыгын же кемчилигин көрсөтүү. Далилдөөчү эссе автор фактыга таянуу менен окурманды айрым пикирлер менен макул болууга, ынандырууга умтулуу максатын көздөйт. Анын структурасы биринчи, көз карашты далилдөө максатында кадыр барктуу адамдардын ой пикиринен цитаталар келтирилет жана статистикалык маалыматтар, тезис, аргументтер орун алат. Эссе далилдөөнү максаттуу жана туура жазуу үчүн тезис жана аргумент деген эмне экендиги тууралуу маалыматыңар болуш керек. Тезис докладты же макаланы окуп, анын бөлүмдөрүн план тибинде бөлүштүрүп, ошол пландын негизинде негизги ойду камтыган сүйлөмдөрдү, үзүндүлөрдү жазуу. Тезиске мүнөздүү өзгөчөлүк алардын ар биринин логикалык жактан жыйынтыктуулугу. Ал эми аргумент кандайдыр бир теория, концепция же пикирдин акыйкаттуулугун ырастоо, тактоо үчүн келтирилген ойлордун жана көз караштардын жыйындысы. Окуучудан эмне талап кылынат? Биринчи, өз позициясын так түзүү жана жазууда аны түшүндүрүү. Экинчи, өз позициясын бекемдөө үчүн негиздүү далилдерди тандоо жана аларды сабаттуу жаза билүү. Үчүнчү, тексттин түзүмүн сактоо. Төртүнчү, жазуу жүзүндө өз оюн сабаттуу берүү. Эссе жазууда көңүл буруучу этаптар. Теманын айланасында ой топтоо, андан соң ошол ой боюнча план түзүү, ой топтоо жана жазууга киришүү, стилдик, грамматикалык, орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулукка көңүл буруу, талдоо жана өзүн өзү баалоо, эссенин түрүн аныктоо. Эссени баалоодо албетте мугалим тарабынан тема канчалык деңгээлде ачылды, окуучунун жеке көз карашы, позициясы окурмандарды ынандыра билдиби? Көркөм сөз каражаттары максаттуу колдонулдубу? Сабаттуулугу, далилдердин келтирилиши толук кандуубу? Стилдик бүтүндүк жана көркөм чеберчилик канчалык деңгээлде колдонулду? Мына ушулардын бардыгы эске алынат. Эссе жана ошондой эле жазуу ишинин башка түрлөрүнө көлөмү боюнча белгиленген талаптар бар. Алардын ичинен 11 класс үчүн эссенин көлөмү 4-5 бет, ал эми сөздүн саны 550-650 сөз болууга тийиш. Ал эми баяндаманыкы 11 класстар үчүн 550-600 сөз, 9 класстар үчүн 350-450 сөзгө чейин болуусу зарыл. Кымбаттуу балдар, бүгүнкү сабактан өзүңөр үчүн керектүү маалыматтарды алган болсоңор, анда мен силер үчүн өтө кубанычтамын. Мындан ары жазуу ишиңер көркөм, сабаттуу жана мазмундуу болот деп ишенем. Эмесе, келерки сабакта кездешкенче саламатта калгыла.